Базарларда азык-түлүктүн кымбатташы сатуучуга да, кардарга да кедергисин тийгизүүдө. Буга чейин эл керектүү азыктарды бир айга жете тургандай сатып алышса, баалардын кымбаттыгынан аз-аздан эле соода кылып калышкан. Алсак шекердин учурдагы баасы 66 сомду түзүүдө. Ал эми былтыр ушул мезгилде 46 сомдон сатылган. Азыктардын көпчүлүгү сырттан келгендиктен товарга үстөк пайызды жогору коюуга аргасызбыз дешет сатуучулар. Биз көп деле кошпойбуз. Биз эми өзүбүздүн базарда расходдор бар, акырына бар, место бар. Мисалы биз 3 сом же 4 сом кошобуз. Алып пакет-сакет бизде деле бала чака, семья бар. Баанын кымбатташына бир канча себептер бар. Алар товарлардын басымдуусу башка мамлекеттен экспортталып келгендиги, түшүмдүн аз болушу, АКШ долларынын курсу жогорулап жатканы жана пандемия. Сатып алуучулар жок дегенде ун, нан, эт, май, шекер сыяктуу негизги керектелүүчү азыктарды арзандатып берсе дешет. Мисалы үчүн 5 литр май 1000 сомго аласың. Элестетсең 1 майды 1000 сомго. Бир ка унду 2000ге алат азыр. Эт болсо 500 сомдон. Ушунчалык элдер аябай кыйналып, уже почти сазга батып калды. Ушунчалык оор болуп атат. Мисалы 1000 сомго бир күндүк продукт алып калдык да. Эттин кымбаттыгын этти 500 сомдон алдык. Анан бир кезде ушулар 250-300 сом эмес беле. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча, Орусияда кан кызылчасынын жана күн карама айдоо аянттарынын кыскарышы менен түшүмдүүлүктүн аз болушу аталган азыктын кымбатташына алып келүүдө. Социалдык жактан маанилүү тамак аштардын айрым түрлөрүнүн бааларын убактылуу жөнгө салуу жөнүндө өкмөттүн токтомунун долбоору каралууда. Бааларга байланыштуу бизде 4 негизги инструмент бар. Бул биринчиден ушул бааларга мониторинг жүргүзүп туруп, жана мыйзамда көрсөтүлгөн ченемден ушул бир айдын ичинде ашып кеткенде ушул жөнгө салууну киргизүү. Экинчи багыт бул ушул биздин инструмент катары, эгерде ички базарда таңкыстык пайда болгон маалда ушул түрлөрүнө жараша экспортко же болбосо ошол тышка алып чыгууга бөгөт коюу. Мен жана айта кеттим бул чараларды. Андан тышкары дагы бир инструмент бул ошол мамлекеттик резервтер фонду аркылуу биздин ушул кескин баа өскөн учурда кээ бир азык-түлүк продуктулары боюнча интервенцияларды жасап, ошол бааны стабилдештирүү же болбосо бааны төмөндөтүү боюнча бекитилген баанын деңгээлинде кум шекерди, өсүмдүк майын төмөндөгү көлөмдө түз ташып келүү маселеси дагы иштелип жатат. Бул биздин айыл чарба министрлиги тарабынан жүргүзүлүп атат. Бул кум шекердин көлөмү 30 000 тоннага жакын, өсүмдүк май болсо дагы ошо 30 000 тоннага жакын. Баалардын өсүшүнө бөгөт коюу жана жарандарды азык-түлүк менен камсыздоо максатында өкмөт бир катар чараларды көрүүдө. Алсак мамлекеттик материалдык резервтер фондусу кумшекер жана өсүмдүк майын сатып алуу үчүн 318 миллион сом бөлдү. 506 тонна күн карама майы, 3046 тонна шекер жеткирүү боюнча келишимдер түзүлдү. Аталган азыктарды өлкөгө жеткирүү ушул жылдын апрель айына пландалууда. Мындан тышкары Өзбекстандан гуманитардык жардам катары 1800 тонна ун келген. Дагы Казакстандан 10 000 тонна буудайдын келиши күтүлүүдө. Аны унга айлантып өлкөнүн бардык аймактарына жана социалдык абалы начар үй бүлөлөргө бекер таркатылат. Анара Мамбеткадырова, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР Бишкек.